Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз кыргыз тил сабагынан балдар сана точ боюнча алган билимибизди бышыктап, эске тутуубузду, ойлообузду өстүрөбүз жана дагы убакытты туура пайдаланууга аракет жасайбыз. Балдар, анда төмөндөгү тапшырмаларга көңүл буруп карап көрөбүз. Комуздун канча кылы бар? Силер канчанчы класста окуйсуңар? Быйылкы окуу жылынын канча бөлүгүн мектепте окудуңар? Сенин үйүңдө канча китеп бар? Силердин классыңарда канчөсү жакшы окуйт? Жоопторун карап көрөбүз. Комуздун 3 кылы бар. Биз 6-класста окуйбуз. Быйыл окуу жылында окуунун 4-төн 3 бөлүгүн мектепте окудук. Биздин үйдө 1000дей китеп бар. Биздин класста 5-өсү жакшы окушат. Демек балдар, карагылачы, бул жерде эмнелер пайдаланды? Туура айтасыңар. Анда сана тогуштун маанисине карай бөлүнүшү боюнча эсептик сан, иреттик сан, жалдама сан, чамалама сан, бөлчөк сандар колдонулду. Анда төмөндөгү табышмак силер үчүн көңүл коюп окугула. Эки суусу бар бири-бирине кошулбайт. Бул табышмак жандырмага кайсы таап келебиз үйдөн? Эки кыз эркелетип эзиле, булардын бири тайэне, булардын бири өзене. Айткылачы, канчене? Табышмактын жандырмактарын үйдөн таап келебиз. Ал эми азыр сабагыбызды баштап улантып кетебиз.